Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпүнөкөй оптимизациялык аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Садыр Жапаров депутаттардын алдында ант берди. Учурда жогорку кеңештин жыйыны Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Жаңы куралган өкмөттүн мүчөлөрү ант берип жатышат. Премьер-министр Садыр Жапаров кызматына расмий киришүү үчүн парламентте ант берди. Жогорку кеңештин жыйыны Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич премьер-министрдин кызматына киришип жатып, өз элимден Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясынан жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга, Кыргызстан элинин алдында кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын, деди Жапаров. Учурда өкмөт мүчөлөрү дагы ант берип жатышат. Булак Спутник KG. Мелис Мырзахматов Кыргызстандан учуп кетти. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Кыргызстандан учуп кетти. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Маалыматка караганда ал Туркияга жеке иштери менен кетти. Туркияда ишкерлик менен алектенет. Мырзахматов Ош шаарына 6 октябрдан 7 октябрга караган түнү учуп келген. Булак Турмуш KG. Жогорку кеңеш Эльвира Суравалдыеваны вице-премьер кылып бекитти. Суравалдыеванын талапкерлигин биринчи вице-премьер Артем Новиков сунуштап, таржымалы менен тааныштырды. Жогорку кеңештин депутаттары Эльвира Суравалдыеваны вице-премьерлик кызматка бекитти. Анын талапкерлигин парламентке биринчи вице-премьер Артем Новиков сунуштап, таржымалын тааныштырды. Андан соң эл өкүлдөрү талапкерге бир да суроо бербей, бир добуштан колдоп берди. Эльвира Суравалдыева 2015 жылкы парламенттик шайлоодо КСДПнын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ал эми быйылкы шайлоого Ата Мекен партиясы менен катышкан. Булак Спутник KG. Максат Мамытканов: Садыр Жапаров мэрлик кызматты чоң казачыларга убада кылган эмес. Бул тууралуу вице-премьер-министр Компресс сайтына билдирди. Оба Асхат Осмоновдун блогер катары гана мэрияга барып, өзүнүн талапкерлигин коюп жатканы боюнча маалыматыбыз бар, бирок Садыр Жапаров партиянын атынан Асхат Осмоновго мэр болосуң же болсун деп эч кимге мэрлик убада берген эмес. Ошол эле учурда бербейт дагы. Мындай сүйлөшүү болгон эмес, деди ал. Булак Компресс сайты. Садыр Жапаров издеп жаткан Акылбек Жапаров табылды. Ал эмнеге көрүнбөй кеткенин айтты. Кече 27 октябрда Садыр Жапаров кеңешчиси Акылбек Жапаровду 3 күнөн бери таппай жатканын айтып, аны жумуштан алаарын билдирген. Ал эми бүгүн 28 октябрда Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүүсү күтүлүүдө. Жыйынга Акылбек Жапаров да келген. Ал ооруп жатканын билдирди. Мен ооруп жаттым. Катуу ооруп калган экенмин. Бүгүн жумушка чыктым. Өкмөт башчынын кайсы чечими болбосун биз кабыл алышыбыз керек. Ал эми кызматтан алынганым боюнча азырынча комментарий бере албайм, деп айтты Жапаров. Булак Супер KG. Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Жаңы өкмөттү кимдер түздү? Бүгүн 28 октябрда жогорку кеңеште Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Ант берген жаңы өкмөттүн курамы: премьер-министр Садыр Жапаров, вице-премьер-министр Эльвира Суравалдыева, биринчи вице-премьер-министр Максат Мамытканов, өкмөт аппаратынын жетекчиси Бактыбек Аманбаев, маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, ички иштер министри Уланбек Ниязбеков, транспорт жана коммуникация министри Бакыт Бирдалиев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев, юстиция министри Марат Жаманкулов, каржы министри Кыялбек Мукашев, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев, айыл чарба жана мелиорация министри Телек Токтогазиев, экономика жана өнөр жай министри Санжар Мукамбетов, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, коргоо маселелери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эрнес Тердикбаев, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Алтынбек Исмаилов. Булак Супер KG. Кыргызстанда 5 партия биригип бийликке 6 талап койду. Темирбек Асамбеков бийлик диалогко барышын талап кылып, болбосо жаңы саясий блок мыйзамды коргоп митингге чыгарын билдирди.
Кыргызстанда коомдук саясий үмүт кыймылы түзүлүп, курамына мекен ынтымагы, реформа, бүтүн Кыргызстан, замандаш, социал-демократтар партиялары менен Кыргызстан жаштары саясий уюму, Калыс кыймылы жана жаштар кыймылынын жетекчиси Чыңгыз Макешов кирди. Бул тууралуу мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков билдирди. Жаңы кыймыл айрым саясий топтор менен адамдардын бийликти узурпация кылып жатканына тынчсыздануусун кабарлаган. Партия резолюция кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен Жогорку Кеңештин депутаттарына төмөнкүдөй талаптарын коюшту. 2020 жылдын 20 декабрында ачык жана таза парламенттик шайлоо өткөрүүнү камсыздоо. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров шайлоо күрөөсү менен босогосун азайтып, форма 2-ни жокко чыгарып, президенттик жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү конституциялык мыйзамга кол коюп берсин. 2020 жылы өткөн шайлоо алдында жана 4 октябрдагы шайлоодо эреже бузууларга, административдик ресурстарды колдонууга жана добуш сатып алууга жол берген башкы прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын жетекчилерин жоопко тартуу. БШКнын мүчөлөрүнө басым кысым көрсөтүүнү токтотуу. Жогорку Кеңештин конституциялык мөөнөтү аяктагандыктан таркатуу. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда шайлоого катышкан партияларга шайлоо күрөөсү үчүн берген акчасын кайтарып берүү. Асанбеков бийлик диалогко барышын талап кылып, болбосо жаңы саясий блок мыйзамды коргоп митингге чыгаарын белгиледи. Булак Спутник KG. Жумабеков митингде жабыркагандардын бири комадан чыга элек, абалы оор. Ала Тоо аянтындагы митингде жабыркагандардын бири дагы деле комадан чыга элек, абалы оор. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында жабыркагандардын ичинен ооруканада 10 бейтап калды. Митингчилер менен милициянын кагылышынан биздин ооруканага 600 адам кайрылган. Азыр алардын ичинен 10 калды. 5өөнүн абалы оор, бирөө комадан дагы деле ойгон элек. Дары-дармек акысыз берилип жатат. Кээ бир операция болду. Аларга да операциялар бекер жасалууда, деди Жумабеков. Саламаттыкты сактоо министринин алдындагы медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Эсенбек Жумалиевдин айтымында травматология борборунда жаткан 10 адамды кошкондо стационарларда жалпы 11 бейтап жатат. Улуттук госпиталда 1 бейтап жатат. Калганы үйлөрүнө чыгарылды, деди Жумалиев. 5-6 октябрда Бишкекте болгон митингден жабыркап, ооруканага жалпы 1253 киши кайрылган. Эске салсак, 5 октябрда Ала Тоо аянтында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор митинг өткөргөн. Кийинчерээк чогулгандар ак үйдү басып алууга аракет кылып, жыйынтыгында милиция менен митингчилер кагылышып, бир топ адам жабыркап, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумган. Булак Спутник KG. Депутат Өмүрбек Текебаев кызын турмушка узаткан тойконага айып салынды. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев кызын турмушка узаткан тойконага айып салынды. Бул тууралуу санитардык экологиялык инспекциянын жетекчиси Медербек Амангелдиев Супер KG порталына билдирди. Шаар тургундарынан келип түшкөн даттанууга ылайык 27 октябрда Фрунзе рестораны текшерилди. Ага ылайык 293 берене боюнча ыйгарым укуктуу органдын талаптарын аткарбаганы үчүн протокол түзүлүп, ал жеке ишкер болгондуктан 3000 сом өлчөмүндө айып салынды, деп билдирди Медербек Амангелдиев. Белгилей кетсек, 25 октябрда депутат Өмүрбек Текебаев кызы Айданек Текебаеваны борбордогу тойканалардын биринде турмушка узаткан. Булак Супер KG. Ачкачылык кармоону токтотту. Алмазбек Атамбаев СИЗО 1ден номер 47 абакка которулду. Бүгүн 28 октябрда мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев СИЗО 1ден номер 47 абакка которулду. Бул тууралуу Супер KG порталына жактоочусу Замир Жошев билдирди. Жактоочу Атамбаевдин мындан 3 күн мурун баштаган ачкачылык жарыялоо акциясын токтотконун айтты. Алмазбек Шаршенович башка абакка которулду. Буга байланыштуу ал ачкачылыгын токтотту, бирок ден соолугу дагы деле дарыланууну талап кылган абалда турат, дейт жактоочу. Белгилей кетсек, 26 октябрда экс-президент Алмазбек Атамбаев СИЗО 1ге которулганына байланыштуу ачкачылык жарыялаганы маалымдалган. Булак Супер KG. Ошто үй бүлөсүн жашырып, 16 жаштагы кызды алдап үйлөнүп алган жаран кармалды. 2019 жылы Ош шаарында өспүрүм кызга үйлөнгөн жаллабаттык адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн 28 октябрда Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 25 октябрь күнү Жалал Абад шаарынын 1976 жылы туулган тургуну Талас шаарынан
Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкери тарабынан кармалып, Ошко алынып келинген. Ал Кара Суу районунда 2003-жылы туулган өспүрүм кызга жашы жете электигин билип туруп, 2019-жылдын 29-июнь күнү Ош шаарында неке окутуп үйлөнүп, Жалал Абад шаарына алып кеткен. Жашы жете элек кызга үйлөнгөнү тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө ыкчам маалымат келип түшүп, иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Изделип жатканын уккан Жаран Талас шаарына качып кеткен. Бул факты Жазык кодексинин 178-бирнесинен. Башкача айтканда, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө неке курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу бирнесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 27 октябрь күнү Ош шаардык соту тарабынан баш коргоо чарасы каралып, үй камагына чыгарылган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кармалган Жарандын аялы, 2 баласы болгон. Ошол учурда аялы менен бирге жашаган эмес. Булак GTTV KG сайты.